4 корпус уже снос бузулуп атат. Ушул аралыкта окуу жай эмнеге жетишти дагы, эмнеден аксады? Жалпысы 192 миң бүтүрүүчү адис берген экен, дипломирован. Билим берүү тармагында дайыма жаңылануу, өзгөрүү болуп турат эмеспи? 4 этажына зона отдых студенттер үчүн койдуруп атабыз. Корпустарды жаңылап, заманбап талапка ылайык ремонттон өткөрүп, Президенттин атынан 100 жылдыкка улуттук университетке бир чоң подарок болуш керек деген ойдомун. Амансызбы кабар агенттигинин көрүүчүсү жана окурманы, быйыл Кыргыз улуттук университетине 100 жыл толот. Биз бүгүнкү чыгарылышта дал ушул окуу жайдын 100 жыл аралыгында жасаган иштери, жетишкендиктери, деги эле окуу жайда болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Бизде конокто Кыргыз улуттук университетинин ректору доктор Бекшентоев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Рахмат. Мына окуу жайга быйыл 100 жыл толот экен. Биринчиден маарекеңиздер менен куттуктайбыз. Анан ушул окуу жайды биринчи түптөлгөндөн баштасак, тарыхынан баштасак, деги эле алгач түптөлгөндө окуу жай кандай болгон? Эми тарых 100 жыл деген мындай караганда окуу жай үчүн кичинекей убакыт, бирок биз үчүн чоң убакыт. Өзүңүздөр билесиздер, бул Кыргыз улуттук университетинин түзүлүшү жалпылап айтканда Кыргыз мамлекетинин түзүлүшү менен параллельно жүргөн эле окуя болгон десек болот. Ошол эле 17 жылдан кийин ошо баары бир элдин арасында жанакы сабаттуулукту жоюу жөнүндө процесстер жүрө баштаган. Биринчи жолу ошол 24-жылдары башталганда Бишкек шаарында кыргыз просвещение жөнүндө сөз боло баштаганда, бирок 25-жылы 25 октябрда ошо биринчи жолу чечим кабыл алынган. Анда ошол жанакы Кыргыз билим берүү организациясы түзүү боюнча чыккан. Ошол как раз бул бүгүнкү күндөгү улуттук университеттин основасы болуп эсептелет да. Андан кийин тарыхтын өзүнүн кете беришинде 26-жылдары ошол өзүнчө бир мектеп болуп, 32-жылы билим берүү техникуму болуп, андан кийин 52-жылдары ошол Кыргыз мамлекеттик университети болуп. Башында ачылганда бир 4 эле негизги багыт менен ачылган, кийин анан кеңейип жүрүп отурган да. Ал эми өзүнүн этаптары боюнча караганда ошондо 52-жылы Кыргыз мамлекеттик университети болуп, андан кийин жана эгемендүүлүктү алган кезде Кыргыз улуттук университети болуп, 2002-жылда президенттин указы менен ошол Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университети болуп аталып калган. Мына биз бүгүнкү күндө Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университети болуп 100 жылдыкты быйыл ушул күздө 25 октябрда 25-жылы белгилесек деп турабыз. Негизи ушул окуу жай 100 жыл аралыгында мына ортодо баягы билим берүү тармагында дайыма жаңылануу, өзгөрүү болуп турат эмеспи? Ушул аралыкта окуу жай эмнеге жетишти дагы, эмнеден аксады? Эми жетишкен жагы жана Кыргыз билим берүүсүнүн жолусу жогорку окуу жайлардын флагманы деп атканын бир далили катары мен мынтип айткым келип атат. Эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө 80ге жакын окуу жайлар болуп атпайбы, ар кандай жогорку окуу жайлар. Ошонун ичинде бул биринчи улуттук университет дегендин бир далили ушул 100 жыл алкагында Кыргыз экономикасына, чарбасына дейбизби, билим берүүсүнө, илимге, ошонун ичине бардык тармактар боюнча жалпысы 192 миң бүтүрүүчү адис берген экен, дипломирован. Мындай 192 миң бүтүрүүчүнү Кыргыздын бир да окуу жайы, Кыргызстандын бир да окуу жайы берген жок деп кесе баса белгилеп айткым келет да. Себеби дегенде калган окуу жайлардын баардыгы эле мындай чакан-чакан. Бул ушул түптөлгөндөн бери. Түптөлгөндөн бүгүнкү күнгө чейин биз атайын санап чыктык. Ошол жанагы архивдик материалдардын баарын алып санасак 192 миң бүтүрүүчү бүткөн. Бул Кыргызстан үчүн чоң адисти даярдап берүүдө армия. Ошонун ичинде эле ошол адистердин ичинде эле Турдакун Усубалиевден баштап бүгүнкү күнгө чейин кызмат кылып аткандар бар да. Ошолордун ичинде эле мына бүгүнкү күндө жана Кыргызстандын улуттук университетин бүтүрүүчүлөр кыргыз эл баатырларынын ичинен 6оосу биздин улуттук университеттин бүтүрүүчүлөрү.
Болбосо жана 24 кыргыз эл мугалими дегендин 16сы улуттук университеттин бүтүрүүчүлөрү. Ошол эле Роза Отунбаева деле ошол бизде улуттук университет МГУдан бүтүп келсе да, бирок бизде иштеген. Андан сырткары эле мен жана айтайын деп атканым, биздин арабызда бүгүнкү күндө ошол 2200 мугалим эмгектенет, 30 миңдин тегерегинде студент окуйт. Азыркы тапта ушул тапта. Бүгүнкү күндө. Ошол жана мен айтып аткан 2200 мугалимдин арасында 2 академик, 4 мүчө корреспондент, 180 илимдин доктору и 572 деп жүрөт го, акыркы данный боюнча илимдин кандидаттары биздин арабызда басып эмгектенип жүрөт. Ошондон сырткары мен жана айтып атканым, 2 кыргыз эл баатыры биздин арабызда иштеп жүрөт дагы. Бир эми 2 деп коебуз, Колпаковада ошкондо Каныбек Осмоналиев менен Колпакова деп экөөнү айтышат экен, 2 олимпийский чемпион деп. Бирок Каныбек Осмоналиев биз Кыргызстандын тарыхын жараткан адам, биздин арабызда басып, иштеп, өзүнүн залында кирип чыгып иштеп балдарга тарбиясын берип атат. Мындай менимче бир да окуу жайда жок болуш керек. Жакшы. Анан негизи 100 жылдыкка карата биз баягы 100 кабинетти ремонт кылып баштадык деп атасыз. Анан негизи студенттер үчүн окуу жай кандай шарттарды, жаңыланууну түзүп берип атат дагы? 100 кабинеттин алкагында мен айтпайм, бир 30дан ашык кабинеттерди жасадык. Ошонун ичинде эле биринчи жолу ушул Улуттук университеттин 6-лабораторный корпусунда спорт зал капитальный ремонттон өттү. Мына бүгүнкү күндө заңгыраган современный эмеге алып келдик. Кабинеттердин ичиндеги оснащениясы ошол бүгүнкү күндөгү жанакы санариптешүүгө жооп бере турган условиялар менен бардык фактически ошол ремонттон өткөн кабинеттерде жанакы современный технологиялар коюлуп атат да, ошондуктан бул жагынан алып караганда көп эле өзгөрүүлөр болуп атат. Бул окуу жайдан биз билгенден башкы корпустан тышкаркы кошумча корпустар бар го. Ошол корпустарда мындай жаңылануу көп байкалбай келген да, имараты. Азыркы тапта ушул корпустарды жаңылап, заманбап талапка ылайык ремонттон өткөрүп, бир ушундай тартипте иштер жүрүп атабы? Сөзсүз түрдө. Ошол мен деле ушуну айттым, баягы барып көрбөгөндө сырттан ошондой эле көрүнө бериши мүмкүн. Бүгүнкү күндө Улуттук университеттин 12 окуу корпусу, 4 жатаканасы бар. Ошонун эми 12-ни мен баарын деп айтып ийбейин, бирок основнойунда бир жакшы иштер жүрүп атат. Белинский менен жана Жибек жолунун бурчунда 4-үнчү жатаканабыздын ордуна бир жаңы здание түшүп атат. Ошонун крышасына мен обсерваторияны кошо киргизип салып бергиле деп атабыз. 4-үнчү корпус буздурулабы? 4-үнчү корпус уже снос бузулуп атат. Бир айдын ар жак бер жагында ошол жатакананын ордуна фундаменттин закладкасы болот. Эскизный вариантын көрсөңүздөр болот. 16 этаж жаңы здание түшкөн. Бул мен айтайын дегеним, ушул Улуттук университетте жанагы 12 корпус 4 жатаканадан сырткары 33-34 жылда биринчи жолу салынып аткан здание болуп калат да. Эмнегедир ушундай болгон экен. Биздин Улуттук университеттин имуществосу ар кайсакка бир 2-3 жерде кетип калган жерлер бар экен. Мен айттым, кетип калгандарын пусть тиешелүү органдар иштесин, биз давайте өзүбүз салалык деп, ошол 2012 жылдан бери аварийный киши жашабай турган 4-үнчү жатаканабыздын ордуна бүгүнкү күндө конкурстун основе тендерин өткөрдүк. Договорго кол коюлду. Азыр зданиянын өзү бузулуп атат, жатакананын өзү. Буюрса, бир айдын ар жак бер жагы менен фундаменттин закладкасы башталса, 1,5 жылдын ичинде ошол жерге ошол даже чүйдөн ылдый көздө ошондой бийик зданиялар деле жок экен. Ошо көчөдө 16 этаж силип туруп кала турган болсо, шаардын архитектурасына бир жаңылануу келиши мүмкүн. Муну эми бир чоң компания алып сала баштады. Бул инвесторлордун колдоосу мененби же окуу жай өзү? Жок, бул жерде дагы айта кете турган нерсе, 30%тен бир аз ашыгын биз Улуттук университет өзүбүз чыгарып атабыз финансированияны, 70%ке жакынын президенттин стабилизационный фондунан акча бөлүнүп атат. Муну мен кайра суранып, бир 2-3 жолу жазып, кат жазып атып, аягында макул болушту. Ошол
улуттук университетке бир жаңы здание салып бергиле деп, президенттин атынан салдырып бергиле деп атам. Даже зданиянын өзүнө эле салып коюш эмес, жанакы эменин ичине полностью под ключ мебелированиясы менен киргизип атышат. Фактически 70%ке жакыны президент стабилизационный фондунан болуп аткандан кийин президенттин атынан 100 жылдыкка улуттук университетке бир чоң подарок болуш керек деген ойдомун. Каржысы канча болуп атат? Жалпы каржысы 1 миллиард 300 миллиондон бир аз ашып атат. Ошонун Бул ошол 4-ч корпустук эле, Жок, ошол жанакы жаңы салына турган зданиянын 16 этаж салына турган зданиянын жалпы финансылык каражат сметный стоимость боюнча эсептеп чыгышканда 1,5, то есть 1 миллиард 300 миллиондон ашты, бир аз ашты. Ошонун 500 миллионун биз улуттук университет өзүбүз беребиз. Быйыл 200 миллионун, кийинки 2 жылда 150 миллиондон беребиз деп атабыз. Калганы президенттин атынан салынган жана стабилизацион. Мага эң жаккан ошол жана 16 этаж зданиянын биринчи этажында выставочный комплекстер болот. Улуттук университеттин музейи болот дагы, анан жанакы общественный пункт быстрого питания студенттерге шарт түзүп атабыз. Тест татым жайы. Экинчи этажына 24 саат иштей турган китепкана болот. Бул окуу процессине байланыштуу, студент күн түнү менен ошол жерден билим ала турган кылып китепкана кылабыз. Үчүнчү этажына конференц залдар 20 орундук, 40 орундук, 60 орундук, 100 орундук конференц залдар, анан жанакы административный эменин бир комнаталары болот. Ошол жерде жана сырттан келген конокторду кабыл ала турган жай болот. Бардык факультеттер, бардык институттар ошол жерден өзүнүн жана международный иштерин аткара турган. 4-ч этажына зона отдых студенттер үчүн койдуруп атабыз. Ал жерде жана фитнес клубунан баштап, спорт залынан баштап и мед обслуживание профилакториясынан бери киргизели деп атабыз. Анан мүмкүнчүлүк болсо ошол жана 5-ч этажына бир жагына ошол профилактория менен, бир жагына ошол 60 орундук детсадтан бери салынган атат. Анан 6-чы этаждан 16-чы этажга чейин 10 этажы жатакана болот. Эгер бүгүнкү күнгө чейин ошол жатакананын вместимости жана 5 этажда болгону бир 340 орундук болгон экен, ошол жана эменин ичине фактически 600 орун студенттерге, анан 100 орунду жана 15-чи, 16-чы этажына иностранный профессурага деп салалы деп атабыз, современный стандарт комната. Себеби дегенде жана дүйнөлүк рейтингке кириш үчүн, анан международный жана аккредитацияларды өтүш үчүн биздин улуттук университеттин мугалимдеринин 5%ке чейин, студенттердин 5%ке чейин мобильность боюнча бири-бирибизге барып келип окушубуз керек да. Ошондо бизге келген иностранный профессорлор эмнегедир биздин жатаканаларга жайгашпайт да, гостиницаларга акча төлөп кетип калат. Биз если ошол салынып калса, ошол жерге өзүбүз тосуп алып, өзүбүз жашатып, университетке акчасы түшкүдөй кылып коебуз деп ойлоп атабыз. Ошонун эле крышасына мен жана айтып аткан 17-чи этажына обсерватория, возможно, если площадь жетишип калса, жана медиа центрдан бери, панорамный медиа центрдан бери киргизип берели деп атабыз. Подвалга кете турган 1-чи этажына, подвалга кете турган 60 орундук стоянка болот машиналарга, а корпустун тегерегине 30 орундук стоянка месталар жасалат. Курулушу качан бүтчүдөй? Курулуш эми жанакы финансын убагында чечип берип турсак эле 1,5 жылда бүтүрөбүз деп атышат. Максимум может быть бир аз чоюлуп кетиши мүмкүн, бирок договор 1,5 жылга түзүлдү. 1,5 жылда договор кол коюлгандан кийин бүтүрүп берет, если финансы убагында чечилип турса эле. Здания жаңы салынып атса, студенттер үчүн жатакананын баасы, суммасы кандай болот? Же бекер? Жок, эми бекер азыр эч нерсе жок. Биздин эми тиги жатаканаларда кандай шарт турса ошондой эле болот. Бирок бул комнаталардын ичи жана 2ден, 3дөн, 4дөн кишилик комнаталар болот. Бирок современный ар бир комнатанын санузелы менен болот да. Ичинде бар. Анан может быть жана общий залдарга этаж сайын отдельный жанакы прачечныйлар, отдельный жанакы кухнялар болушу мүмкүн. А так ал комнаталар деле, студенческий комнаталар деген менен деле бүгүнкү требованияга жооп берген. Например, эгер ушу 4 бала жашай турган комната болуп калса, где-то почти 40 квадраттан ашыгыраак ар бир комната болот.
Баалар ошол боюнча эле. Баалар эми тиги улуттуу биз өзүбүздүн улуттук университеттин устасы болгондой биз өзүбүз салып аткандан кийин өзүбүздүн тарифтер боюнча эле мурда кандай болсо ошондой эле калып. Рынок шартына жараша инфляцияга жараша көтөрүлүшү мүмкүн. Мен аны азыр точно айта албайм, бирок улуттук университеттин бөлөк жатаканаларында кандай болсо ошондой эле болот. А негизи канча төлөшөт азыркы тапта? Азыр где-то бир семейныйлардыкы бир 12, 14, 15 миңден төлөшөт экен. Жана однокомнатный деп биздин 11-чи жатаканада. А тиги берки жанакы 5-чи берки жатаканаларда ар бир студенттин где-то бир айына 500 канча сомдон деп ушундай жүргөн да. Мен точно айта албайм, бирок ошондой эле да. Эми билим сапат боюнча сөз кылалычы. Билим сапаты азыркы тапта улуттук университеттики сизди канааттандырабы? Жалпы рейтинг боюнча алганда быйылкысы жылдын аягында чыгат, бирок былтыркы 24 жылдын результаты боюнча Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын ичинде биз 5-чи орунда турабыз. Общий рейтинг боюнча. Борбордук Азиянын жогорку окуу жайларынын арасында билим сапаты боюнча. Билим сапаты боюнча Борбордук Азиянын жогорку окуу жайларынын ичинде 25-чи орунда турабыз. Ал эми жанакы азиатский регион деп коет экен. Азия боюнча ал жерде 1,5 миңдей жогорку окуу жайдын арасында 381-чи орунда турабыз да. Анан биз бүгүнкү күндөгү бирден бир менин астыма ошол жанагы ушул ректор болуп келаткандагы коюлган тапшырмалардын бирөөсү дүйнөлүк рейтингге улуттук университетти киргизесиз деп жиберишкен. Эмне үчүн дейт, ушу Кыргызстандын борбору Бишкекте туруп Кырсууну мактайсыздар, Аутсаны мактайсыздар, Манасты мактайсыздар, улуттук университет биринчи болуш керек деп мага ушундай тапшырма коюлган. Мен бүгүн ушунун үстүнөн иштеп атам. Былтыркы платформаны мен атайын өзүм ошол жана толтурулган эмен контенттин карап чыктым. Быйыл мен келгенде эле жаңы жылдын астында бир команда түзүп, бир 6-7 кыздан түзүлгөн команда түзүп, ошолор ошол контенттин ичин биздин улуттук университеттин платформа жана дүйнөлүк рейтингге кире турган көп материалдарды жүктөштү. Мүмкүн, возможно, быйыл уже бир результатка чыгабыз деген да тилектерибиз бар. Мына ушул окуу жай чет өлкөлүк окуу жайлар менен дагы кызматташуу бар да сиздерде. Кайсы өлкөлөр менен кызматташыңар дегеле студенттер кайсы өлкөгө барып өзлөрүнүн билимин дагы да тереңдетип жогорулатканга мүмкүнчүлүгү бар? Жалпы улуттук университет бүгүнкү күндө 250дөн ашык ар кандай деңгээлдеги договор, соглашение, меморандумдар бар экен. Мен жакында эле бир 2 ай мурун атайын списогун алып, анан бир аз инвентаризация кылып чыктым. Ошол где-то 250дөн ашык договордун бир 130дайы в принципе мындай функционирует десек болот да, иштеп аткандар экен да. Биз мунун үстүнөн дагы улантып иштеп кете беребиз, бирок негизги партнерлорубуз мен эсли бул коңшуларды эсептебегенде, Өзбекстан, Казакстанды эсептебегенде Россия боюнча көп, Россиянын жогорку окуу жайлары боюнча көп эме бар экен. Экинчи келишимдер бар. Экинчи көп келишимдер бул Кытай тарап менен түзүлгөн экен, мага чейин эле түзүлгөн экен. Бүгүн деле Кытайдын вуздарынын арасында эмелердин негизги вуздары менен чоң иштер жүргүзүлүп атат. Үчүнчү багытта Европа өлкөлөрү менен эми бул жана Erasmus Mundus деп коет, бул чоң проект жана Евросоюздун мамлекеттеринин окуу жайлары менен, бирок алардын количество жана студенттер менен мугалимдерге берген орундар азыраак, бирок Евросоюз мамлекеттери менен да бар. 4-5 бул Корея менен, анан Япония менен бар. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө, например, бизде улуттук университетте Кытай тарап менен 3 институт иштеп атат. Бул жанагы Кыргыз-Кытай институту, Конфуций институту, анан Шелковый путь институту. Бул багытта көп иштер жүрүп атат. Жана бүгүнкү күндө совместный дагы зеркальный обмен опытом, зеркальный лабораториялар түзүлө баштады. Жакында эле ошол пландаштырып атат. Жана Хынян деп коет экен университети, биз именно улуттук университет менен иштейбиз деп $1,5 миллион жакын финансы бөлүп, аркасында тиги дагы
подкрепление болот, бирок именно бир чогуу айыл чарба багытында лаборатория түзүп иштейли деп уже келатышат. Мен ойлойм бул жакын арада ишке ашат деп. Андан сырткары Корей тилин изилдөө боюнча анан ошо биздин студенттердин мобильность менен профессорлорду бири-бирине барып келип окуу боюнча дагы бир 2 центр бар экен. Булар да бүгүнкү күндө полноценный жакшы иштеп атат. Бирок эмнегедир ушу корейстер тараптан көпчүлүгү бул жана технический оснащение берип, жана биздердин кабинеттерге, ошол жана лингофонный кабинеттерге, переводческий оборудованиялар боюнча көп жардамдарды берет. Анан япондор менен буквально бир жакынкы эле 3 жылда башталды. Бир кыргыз-япон институту түздүк. Ошол жерде азыр 3 багытта бирөөсү туризм, бирөөсү жанакы тамак ашты кайра иштетүү, үчүнчүсү жана IT тармагында 3 багытта ошол институтта иш алып бара баштады. Быйыл даже ошол биздин студенттер 1 семестрга Японияга алып кете баштады. Өткөндө эле Кореяга 28 бала кетти, япондордон мына бир 17-18 баланы азыр даярдап атышат. Алып барып ошол жактан окутуп келебиз. Бул эми жанакы экинчи жагына караганда жана двойной дипломдун ишке ашыруунун алкагында жүрүп аткандагысы. Экинчиси жана дуальный образование деп коет. Бүгүн, например, көп өнүккөн өлкөлөрдө түшкө чейин окуп, түштөн кийин ошол адистигин боюнча бир предприятияда барып иштеп, ишкөрүнүп ошол ушундай билим алуунун бир жолдоруна чыга баштадык да. Негизи азыркы тапта жаңы кесиптер пайда болуп атат, айрым кесиптер жокко чыга баштады. Улуттук университет акыркы жылдары кайсы кесиптерди кошту? Эми бул жагынан айта берсек көп эле. Эң негизгиси бул бүгүнкү күндө коомдо кандай тенденция кетип баратса, бизде деле ошондой тенденция бар. Биз деле ошондон калган жокпуз. Эң негизгиси жанакы IT багытында көбүрөөк адистиктер ачыла баштады. Ошонун эле арасында искусственный интеллект боюнча азыр бир специализация кылып проекттерде иштеп, определенный бир иштер жүрө баштады. Андан сырткары бүгүнкү күндө негизи улуттук университет көпчүлүгү мындай гуманитарный багытта болгондуктан өткөндө эле биздин практика көрсөтүлдү, если билсеңиздер, жана бир кардиоцентрде бир пожар чыкты го. Ошондо түнкү 11-де министр да барды, мени чакырып, мен да бардым. Түнү менен ошол жердеги жана бир больницанын ичинде кеткен паниканы психологдорду издегенде, бүгүнкү күндө психологдорду даярдаган эмелер да жоголуп бараткан экен. Именно биздин улуттук университеттин психологдору 8 эжекке келди, түнү менен ошол жерде жана больнойлор менен бир өздөрүнүн методдору бар экен, иш жүргүзүштү. Мына ушундай жоголуп бараткан багыттардын үстүнөн иштей баштады. Сөзсүз түрдө ошол естественный багытта деле мен жана физиканы айтып атам, химия, биологиянын бүгүнкү күндүн талабына жооп берген бир инновационный жаңы багыттарды ача баштадык. 2030 жылдан кийин эгер бүгүнкү тенденция кете бере турган болсо, искусственный интеллект ушул до конца күчүнө кире турган болсо, көп өзгөрүү болот деп бул багытта да биз даярбыз. Мен өткөндө, конечно, частный поездка болчу, жана 1-майдан 13-майга чейин бошураак болуп калганда ошол Америкага чейин барып келдим. Ошондо Америкадагы вуздардагы болуп аткан тенденцияларды карап, ошонун ичинен биз бүгүн анализ жүргүзө баштадык. Мен быйылкыга эле да бир ушул 4-5 адистикти бүгүнкү Кыргызстанга керек, болбосо эртең ошолор керек болуп кала турган адистиктердин үстүнөн иштей баштадык да. Кайсы адистиктер экен алар? Аларды айтпай деле кое турсамбы, лучше секретпойдон тура турсун, потому что азыр прием башталып атат, бөлөк вуздарда не перехватили. Бир багытын айтып коеюн, мейли бул жанакы сапатты, то есть жана госстандарт менен байланыштуу экен. Именно жанакы чыккан товардын знак качества деп коет экен. Знак качествоны определять эткен адис жок бизде. Баягы Союздун убагында госстандарттын бир знак качестволор башылып сүйлөгө, ошол адистик бар экен, ошол знак качествоны заранее ошо чыккан товарга прогноз берет экен да. Если ошол товар рынокто өтүп кетеби, өтүп кетпейби, если прогноз ошол адистик заключениясы туура жазылса кетет экен, туура жазылбаса калып калат. Мына ушул багытта бир направление мен ушул көрүп атам. Болбосо экинчи багыты, биз баары бир агрардык мамлекет болуп атпайбызбы?
айыл чарбасынын өнүктүрүү. А вот айыл чарбасында бүгүнкү күндө бир инновационный подходдор керек. Бул жагынан өзүңөр көрүп атасыңар да, өнүккөн мамлекеттер бир топ эле астыга кетип калды. Бул жагынан иш алып барып алдын ала кылбасак, бүгүнкү күндө бул багыт бизде артта кала баштады да, эски традиционный технологиялар менен иштеп атабыз. Болбосо мен кийинки 10 жылга жакын ушул суу проблемалары боюнча, изменение климат боюнча адистешип иштеп келгем. Ушул багытта да бир центр түзсөкпү деген бир жакшы ойлор бар. Биздин дагы убактыбыз келип калды. Сизге соңку суроону берейин. Ушул 100 жылдыкка карата сиз мына мамлекеттик деңгээлде чоң иш-чаралар өтөт дедиңиз. Мындан тышкары биз жакынкы арада Улуттук университеттен дагы кандай жаңыланууну күтө алабыз? Биз ошол жанакы 3 этапка бөлүп илимий конференцияларды уюштуруп атабыз деп атпайбызбы? Ошонун арасында мен чоң ошол ар бир этапты жыйынтыктоочу бир эмелерге карагыла деп айткам да. Анан ошол айткандын жыйынтыгы катары биз жакында эле ошол жана кыргыз улуттук педагогикасынын, именно кыргыз улуттук педагогикасынын үлгүсүн деп коебуз беле, моделин бергиле деп. Ошонун баары мына бүгүнкү күндөгү ошол жана 12 жылдыкка өтүп атабыз деп, мектептерде кандай өзгөрүү болуп атканын, жана средний профессиональда кандай өзгөрүү болуп атканын, вузда кандай өзгөрүү болуш керек, ошонун улуттук педагогиканын эмне үчүн эле биз жалаң бөлөктөрдүкүн окушубуз керек. Өзүбүздүн улуттук каада салттуу барктуулуктарды көтөрүүнүн бир жакшы моделин даярдагыла деп ушул азыр жыйынтыкталды, резолюциясы кабыл алды. Биздин күчтүү педагогдорубуз биринчи модель түзүп берди. Менимче уже жакын арада министрликке берилет. Кандай кабыл алып, кандай иш алып барышат, эми алардын иши. Мен дагы бир суроону берип алгым келип атат. Негизи ушул окуу жайда бүтүрүүчүлөрдүн канча пайызы жумуш менен камсыз болот экен? Бул жылдык мониторинг жүргүзүлүп турат да. Да, мен жана айтпадымбы, 63 кафедра, 120 направлений подготовительских программалар бар экен деп. Анан ар кайсысында ар кандай. Жалпы алганда окуу жайда кандай? Кээ бир адистиктердин, бүтүрүүчүлөрдүн жана эмгекке жумуштап орношуп кетишүүсү 100%ке чейин бар, 90% бар. Кээ бир адистиктерде бир 40 менен 60-тын ортосунда жүргөндөр астамынан. Бүгүнкү требования баары бийигирээк болуш керек. Жалпы Улуттук университеттин ошол жана жумушка орношуусу мен айтат элем бир орточо показатель бар. Дагы жолу айтам, кээ бир адистиктерде фактически, например, ошол эле Кытай тилин бүтүп аткандар бүгүн наразы кылат. Ошол эле журналисттер боюнча жетишпей атат. Бизди бүтүп аткан журналисттердин да келечеги жакшы. Заранее жанакы иш берүүчүлөр менен договорлор менен наразы кылат кетип атат. IT багытында биз өзүбүз адис таппай атабыз. Жаш балдар IT багытында зарплаттарды көп алышат экен частный компания. Бизге өзүбүзгө мугалим болуп иштеп келген айтишниктер жетишпей атат. Ошондуктан ушул тармактар эми жанакы эмнегедир акыркы жылдар ошол билим берүү системасынын бир көйгөйү болуп калган, именно или мектептен башталып атабы, бул билбейм. Физикага, химияга, биологияга илимий тармакка келгендер азыраактай сезилип атат, азыраак да. Например, бүгүн если мен угуп атышса, Кыргызстандын бүтүрүүчүлөрү угуп атышса, жанакы 20-жыл, 21-жылдардагы бүт дүйнөлүк пандемия көрсөттү го. Генетиктердин жетишсиздигин, биологдордун жетишсиздигин, экологдордун жетишсиздигин, химиктердин жок экендигин, туурабы? Жанакы эле ошол багытта иштей турган, анализ чыгара турган адистердин жок экендигин. Ошондуктан бул багытта биз дагы да бир жакшы иштер жүргүзүшүбүз керек. Сизге рахмат. Дагы бир жолу 100 жылдык мааракеңиздер менен куттуктайбыз. Урматтуу Кабар агенттигинин көрүүчүсү жана окурманы, биз бүгүн дал ушул Кыргыз улуттук университетинин 100 жылдыгына карата окуу жайдын буга чейин жасаган, окуу жайдагы жетишкендиктер, деги эле алдагы пландар боюнча кеп калдык. Бизде конокто Кыргыз улуттук университетинин ректору Докторбек Чонтоев болду. Биз ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.